Ысык-Көл облусунда 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматында автокырсык бүгүн 26 ноябрда саат 16:30 катталды. Каракол Эңилчек жолунда Nissan X-Trailer жана Subaru Forester унаалары сүзүшүп, анын кесепетинен 4 адам көз жумду. Nissan X-Trailer унаасынын дөңгөлөгү жайкы болгондуктан жолдон тайып каршы тилкеге чыгып токтогон. Subaru Forester унаасынын 34 жаштагы айдоочусу токтогонго үлгүрбөй Nissan X-Trailer унаасын сүздү. Кырсыктын кесепетинен 4 киши каза болуп, дагы 3 адам денесинен ар кандай жаракаттарды алышты. Каза болгондордун аты жөнү такталууда дешти маалымат кызматынан. Бул жол кырсыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, тергөө жүрүүдө. Көпчүлүк айдоочулар дөңгөлөктөрүн алмаштырып жүрүүсү үчүн видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң эле туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып жана жанындагы коңгуроочону да басып күйгүзүп кетиңиздер. Ал эми бул видеороликти таратканды да унутпаңыздар.